Бүгүнкү күндө мурдагыга салыштырмалуу чет жерге чыккандар менен бирге эле аларга виза ачып узаткан агенттиктердин саны күн санап өсүүдө. Мекендештерибиздин айрымдары окуп иштегени барса, кээ бири жөн гана эс алганы барышат. Мына ушундай агенттиктердин биринде иштеген Анварбек мырза учурдагы баалары туурасында айтып берет. Булардуу направлениялар ушу өлкөлөр десек Турция, Дубайга, Египетке, анан Таиландка аябай ушул биздин элибиздин арабызда ушу эң удобный, ыңгайлуу турлар болуп саналат. Мисалы үчүн Турцияга учуп барып эс алып келчү 7 күнгө барса, биздикилер ашып кетсе бир $500 болот, $550 болот, адан уже көп болбойт. Мисалы үчүн Египетти алсак, ошол эле турлар ошондой эле баа болот, $550–600 айланат бир кишиге. Чет жерге барган жарандардын кээ бири турагенттиктерге ишенбей өз алдынча барууну туура көрүшөт. Анткени бул учурга чейин да агенттиктер менен баргандар ар кандай кырдаалга кабылып алданып да калышкан. Бирок учурда бул көрүнүштөр жоюлуп калганын да айтышат. Ал эми Руслан да жакынкы күндөрү Европа өлкөлөрүнө кете турганын айтты. Мен азыр мына бул жерге Европага виза алыш үчүн өзүмдүн документтеримди регистрация кылганы келдим. Анан ошондой эле тур боюнча ошол билеттерди расса алып ошого келдик. Буга чейин мен Кытайда болгом, ошол тур менен барганбыз. Анан тур менен барганын бир жакшы жактары, мисалга бул жерден алдын ала бардык ошо бара турган жерлердин гостиницалар, жана самолеттор, анан эс ала турган жайлардын баары запланировано уже даярдалган. Чет өлкөгө барып эс алууну каалаган жарандардын саны жыл бою суубайт. Эң башкысы билеттерди алууга туура убакытты тандоо керек. Эки түрү бар турлардын арзан болушу. Биринчисин болсо, жана орусча айтканда горячий тур деп коет. Эми күндөр жакын калганда баалар түшөт. Ошого жараша алышат. Бирок постоянно боло бербейт горячий турлар. Экинчи түрү эрте брондо, раннее бронирование. Ошондо мисалы үчүн 1 ай же 2 ай эрте брондошсо, ошол дагы арзан выгодный болушат да. Туристтер эң көп барган мамлекеттердин баш сабында Франция турат. Орточо эсеп менен 1 жылда 90 миллиондой адам эс алганы барат. Экинчи орунда Испания, келген туристтердин саны 80 миллионго жакын. Ал эми 3-чү орунда АКШ, жылына 70 миллиондой турист барат. Андан соң Кытай, Италия, Турция, Мексика жана башка мамлекеттер. Ал эми Кыргызстанга келген туристтердин саны 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча 1.375.000 түзөт. Бул көрсөткүч 2016 жылга салыштырмалуу 8%га көп. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Таң маанай берүүсү.